Топчугүл Шайдуллаева, Парыз. Окуган Назгүл Акунова. Күн тоо артына жашынып, саратандын ысыгы аз да болсо табын тарткан маалда, айылдын батыш тарабындагы көрүстөнгө эки аял шашып жөнөдү. Башын эңкейтип, жерди карап баскан алардын бүт түрү өтө купуя, бирок олуттуу бир ишти мойнуна илгендей. Жашыраагынын колунда суу толтуруп көтөрүп алган абдестеси бар. Кечки чакчая тийген күн акырын жылып отуруп, ушул көрүстөндү тоого жашынып барып батат. Тоону боору токтой жайгашкан эски мазар акыркы жылдары өлүм житим көбөйүп, тез эле кеңейип кетти. Мүрзөнүн тосмосунан өтөөр замат эки караандын кадамдары жай тартып, буттарын майда калтырак басып, бири-биринин колун кантип кармай калышканын сезишпеди. Чоң, кичине топурак үйүлгөн кабырлардын сүрү кечке маал жетелешкен эки ургаачыны оңбогондой эле сездентти. Туп-туура бир жыл мурда көз жумган эжесинин жаткан жайын окшош бейиттердин арасынан таппай адашып, кыйлап бара болушту. Бир маалда экөөнүн көзү көрүстөндүн тоого уктаган тарабындагы кабырга бурулду. Экөө тең ал жака жарыша шашып кадам таштады. Жетип келген аялдар майда кыпкызыл таштардан кынаптап жазылган эжесинин аты жөнүн окуду. Таштар күзгүдөй жалтырап, күнү бүгүн жазылгандай. Мындай чоктой кызыл, көз тайгылткан чырайлуу таштарды жездеси кайдан таап келген десең, таш эмей эле мончоктой мөлтүрөйт. Колдору менен майда таштарды бир саамга сылап турушту да, анан жерге отура калып, Куран окуп, бата кылышты. Колунда абдестеси бар келин кабырды ары-бери айланып басып, суу куя турган жерди тапкандай боолголоду. Суу сөөктүн баш жагына куюлсун, ошондо маркумдун күйүтү басылат дебешпедиби? Каныш эжемдин башы ушул тушта болуш керек, деди да коомай отура калды. Анан абдестедеги сууну акырын жерге куя баштады. Куюп жатып, ыйар алаш сүйлөй берди. Эжем байкуш күйүп атат да. Бүгүн үйүнө эри башка аял алып келип үйлөнгөнүн сезди да. Жаным эжем ай, өзүң өлүп, күйөөң башканы аларын билдиң бекен? Өтө эле өзгөчө жакшы көрөр элең жарыңды. Өлбөй эле койсоң эмне? Бул убакта экинчи аял улуурагы көзүнө жаш албады. Акырын гана бейит тегерегиндеги саргарып күйүп калган чөптөрдү, тикенектерди тазалап, кыпкызыл таш жазууну колдору менен дагы бир ирет сылагылап, өзүн алаксытып турду. Эже, ушул бир абдесте суу маркумдун күйүп жаткан көкүрөгүн муздата алар бекен? Көбүрөөк 2-3 абдесте муздак суу ала келсек болмок экен. Ушинтип эжесине көрөнгөн жаш келиндин көз жашы дале тыйылбады. Дөрбөч. 5 челек суу куйсаң да ушул дөбө топурактан өтүп барып, эжемдин жүрөгүнө жетпейт. Бул бир ырым экен да. Муну кылбасак сөзгө кылмак калмакпыз. Назайым кемпир баш болуп бүткөчү аксакалдары бейжиреп туруп алышпадыбы? Эжеңердин кабырына барып, башына суу куйгула, ал эринин үйлөнгөнүн сезип күйүп атат деп. Аял наалыгандай серпилип алды. Кызык, аял өлгөн эркек башкага үйлөнгөндө, өлгөн аялынын мүрзөсүнө барып суу куйса, маркумдун көкүрөгү муздап тынчалат экен. Көкүрөк кантип эле ушул бир абдесте сууга муздап калсын? Аял эми ойго чөгө терең үшкүрүп алды. Мына мен, тирүү адамдын көкүрөк күйүтү,
Эрим үстүмө катын алгандан бери суу эмес, муз жутсам да басылбайт. Башымдан ылдый канча ирет челек-челек муздак сууну куйдум. Күйүткө чыдабай канча кар, бороон чапкында көкүрөгүмдү жагжайда ачып, далдыкта басып жүрдүм темселеп. Кана муздаганы. Оору, мээнет гана арттырдым. Жүрөгүм болсо да эле күйөт. Аял демегип кетип, көкүрөк тушун кармап отура калды. Жубайы өлүп, үйлөнүп жаткан жездебизде не жазык. Балдары жөжө бирдей жаш болсо. Бу менин эримди айтпайсыңбы? Кара көзүмдү кашайтып туруп катын алганын. Аялдын өңү кубарып, оозу кургап чыкты. Ушул күйүттү баскан кандай ырым болсо азыр кылат элем. Мына, көрдө жаткан эжем бир абдисте суу менен күйүтү басылат экен. Тирүүнүн күйүтүн не кылса болот? Не жолу, не дебасы бар? Мунун да айласын азайым кемпир билет бекен? Майрам, суу берчи, ичим күйүп баратат. Жер таянган аял абдисте кармаган сиңдисине кайрылды. Абдистедеги суунун баарын мөрзөгө куюп салган келин маңдайындагы жанын жерге кое албай жаткан эжесине бир тамчы суу таппай, бош абдистенин оозун ылдый кармаган бойдон өзү да башын шылкыйтты. Суу түгөнүп калды эже. Ичи өрттөнгөн аял эми жата калып мөрзөнү кучактады. Эже, жаным эжем, тынч жат. Жаш өлгөнүң эле болбосо сенде не арман? Караңгы көрдө жатсаң да, сен мага караганда бактылуусуң. Эриң аргасыз үйлөндү. Аны турмуш мажбурлады. Анын мындан башка чарасы жок эле, угатасыңбы? Мени болсо эрим тирүүлөй өлтүрүп койду. Мен азыр катарда санда жок бир салбар болдум. Эл караган бетим жер карады. Бош абдисте кармаган Майрам мөрзө кучактап боздоп жаткан эжесин карап нес басты. Акыры чыдабады. Ордунан туруп барып, эжесинин колунан кармады. Эримде беле изиле бербечи эже. Жүрөгүңдөн чыгарып сал. Кайран ошого төккөн жашың. Чачыңды ак басып картайып кеттиң. Киши кейпинен чыгып баратасың, минте берсең өлүп каласың. Сиңдиси эжесинин чачтарын сылап, жоолугун оңдоду. Эсимден чыгара албай атам сиңдим. Өлсөм өлөрмүн. Мындан көрө өлгөн жакшы. Кабырды кучактап сүйлөп жаткан аял бир маалда башын жерге койгон бойдон дымып калды. Анын өңү көңүрт, гүлдөрү жок паспорт жоолугунун уштары кечки керимсел шамалга билинер билинбес дирилдеп, үнсүз ыйлап аткан жүзүн жарым жартылай жаап турду. Аздан кийин эже сиңдинин ыйы бузуп, бейит үстүнө топ каргалар учуп келди да, бу эки караандын так төбөсүндө тынбай каркылдап, улам пастап кайра көтөрүлүп, ары бери айланып кетпей жүрө берди. Эки аял чочуп кетип башын бирдей көтөрө калышты. Көздөрүнүн жашын сүртүп, ордунан ыкчам турушту. Майрам, болбатыраак кетпесек болбойт. Намаз шам болуп калыптыр. Эжеси сиңдисин шаштырды. Мен да эжемди бир кучактап алайынчы. Келин кабырга жакын келип, тизелей отуруп, томбойгон топурак үстүн кучактап бир самга турду. Бул учурда каргалар ого бетер каркылдап көбөйүп кетишти. Анан эки караан этек жеңиндеги чаң чоңду көбөп, жоолуктарын оңдошту да шашып басып көрүстөндөн чыгып кетишти. Каргалар болсо бир топко чейин мөрзөлөрдүн үстүн тынбай айланып учуп жүрө беришти. Кечки эрешереде жүзү уайымга толгон эже сиңдинин ээрчип келатканын, бири болсо абдисте көтөрүп алганын көргөн кекси адамдар алардын көрүстөндөн кайтканын жазгырбай баамдашты. Ичтеринен соо иш кылып бир туугандык парызын аткарышкан турбайбы деп коюшту.